Сүйүктүү пайгамбарыбыздын тазалык ыймандын жарымы деген куттуу насыйхатына ылайык Кыргыз Республикасынын Кара Балта шаарында 2026 жылдын 28 март күнү Жусуп Баласагын дин агартуу борбору тарабынан шаарды тазалоо боюнча массалык иш-чара уюштурулуп өткөрүлдү. Өткөрүлгөн ишембиликке Имам Азам окуу жайынын студенттери жана Нур мечитинин чоң жамааты активдүү катышты. Натыйжада мамлекеттик ишканалардын айланасы, Жайыл районунун аймактык ооруканасы, үй бүлөлүк медицина борборлору, карыялар үйү жана башка бир катар коомдук жайларда тазалык иштери жүргүзүлдү. Иш-чаранын жүрүшүндө таштандылар жыйналып, бакчалар тырмалып, көчөлөр шыпырылды. Ошондой эле бак-дарактар акталып, куураган бутактары кыркылып, жаңы көчөттөр отургузулуп, айлана чөйрөнү жашылдандыруу иштерине да өзгөчө көңүл бурулду. Белгилей кетсек, мындай коомдук демилгелер шаар тургундарын тазалыкка жана айлана чөйрөгө аяр мамиле кылууга үндөп, коомдогу ынтымакты бекемдөөгө чоң салым кошот. Тазалык бул ыймандын жарымы. Саламатсыздарбы? Мен атым Айнура Батырбековна. Ушу Жайыл райондук аймактык ооруканасынын башкы медайы болом. Бүгүн деген ушу чоң ишембилик өтүп жатат биздин дарылоо мекемебизде. Анан кийин ушу Жусуп Баласагын атында дин агартуу борборунун студенттерине чоң ыраазычылык билдирип кетким келет. Момундай чоң ремонт баштаганбыз. Ошо ремонт имараттарынын сыртындагы момундай стройкалар болуп жатат. Ушунун тегерекчетин баарын жыйнашып, тазалашып, момундай көптөгөн жашылдандыруулар отургузулуп жатат. Ушунун баарына тең көмөктөш болуп, жардам беришип, кол кабыш кылып жардам бергенине чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Биздин директорубуз Нурбек Абдыраимовичтин атынан, биздин коллективдин атынан чоң ийгиликтерди каалайбыз студенттерге, окууларына ийгилик, ден соолукта болушсун. Бүгүнкү күнү бизге Жусуп Баласан атындагы дин агартуунун окуучулары бүгүн келип бизге жардам берип атат. Жыл сайын эле жардам берет. Жыл сайын ошо жаз мезгилинде келип уборка территория кылып беришет, актап беришет. Ыраазычылыкты билдирип атам директордун атынан, өзүмдүн атыман, сотрудниктердин атынан. Аябай ыраазыбыз. Шүгүр. Балдар аябай тартиптүү, аябай жакшы ушундай тазалыкты бизге берет. Тазалыктан даже бир ай
эчтемке шыпырбайбыз, эчтемке кылбайбыз. Өздөрү эле айтышат, мен кече айтканда ушу балдар келет, эртең окуучулар бир 30 бала келип деметет десем, барды ура, бир айты эчтемке кылбайт экенбиз деди да. Аябай ыраазыбыз ай. Бири-бирибизди сыйлайбыз да. Аябай жардам беребиз. Анан ойлойбуз ушундай эле жүрө берейик, бири-бирибизге жардам берип, көмөк көрсөтүп, ошо аябай ыраазыбыз. Я бы хотел отметить большое спасибо за оказание содействия и принятие участия учащихся медресе. И вот сейчас вы видите, убирают газоны на нашей территории. Конечно, это было бы как-то для нас очень удивительно, но благотворительность или для улучшения состояния нашего города и района они активно приняли участие. Также я видел по трассе многие учащиеся проводят вот такую акцию, наводят в порядке прилегающих территорий ряд объектов. Я бы хотел этим воспользоваться, сказать руководителю медресе большое спасибо. Вот. И, конечно, им здоровья, благополучия во всем. Я неврологического отделения, старшая Иманалиева Гузат Урузбековна. Очень довольна, что у нас такие есть золотые ребята, которым можно ими гордиться. И они вот пришли, нам столько сделали приятного, с наших елей ветки поубирали, травы нам все вот они собирают, мусор выносят. Я хочу пожелать Нур мечети ребятам, желаю им здоровья, счастья. Они, эти ребята, наши сыновья, это наша гордость. Желаю, чтобы они были самыми такими достойными ребятами, сыновьями, джигитами нашего Кыргызстана. Удачи вам, ребята, успехов. И главное, мы вами гордимся. Благодарю. Мынакей больницанын тегереги сонун болуп көрктөнүп таптаза болуп калды. Көргөн адамдын көңүлү ачылат. Дайыма ушинтип бизге колдоп, бизге жардам берип турганыңыздарга чоң рахмат. Алла ыраазы болсун.